катуу кайнене болбойт болушум керек. Өзүмө ошондой тарбиялап атам азыр. Келинди жоолукту салып, үйдө отур, үй кызматын кыл, анан келин баардык жумушту жасаш керек деген милдеттерди мен андай катуу талаптарды койбойт болушум керек деп ойлойм. Ал дагы бир үйдүн эркелеп өстүргөн кызы, камкордук, анан мындай сыйлоо, аёо сезимдери менен үй бүлөгө кошуп алыш керек деп ойлойм да. Жолдошум эч убакта мени иштебегиниң, үйдө балдарды отур деп эч убакта айткан эмес. Мен өзүмдүн атам дагы, менин кайнатам дагы дайыма ушинтип айтчу да: сен 5 жыл эмнеге билим алдың? Ошол алган билимиңди казан аякка көмүп, казан аяктын арасында калтырбай, билимиңди сен сөзсүз түрдө башкалар менен бөлүшкүнүң, билимиңди пайдалангының деп аябай мындай көп кеңештерин берген да. Менин 3 балам бар, 2 кызым, уулум. Балдарымды өтө мындай талапты көбүрөөк коюп, мындай катуураак тарбия бердим го деп ойлойм да. Неберелериме мындай өтө жумшагыраак мамиле жасайм. Үй бүлөдө тарбия көрбөй калган балабы же тарбиядан мурун ата эненин жакындарынын сүйүүсүнө мындай көкүрөгү толбой калган балдарбы деп ойлоп кетем да. Себеби сүйүү көргөн бала, ата эненин, жакындардын мээримине толгон бала бирөөгө карата зордук, зомбулукту кылбайт болуш керек. Жаш келиндерди, деги эле аялдарды коргоо, балдарды коргоо деген жаатында өтө көп мындай иштерди алып баруу зарылчылыгын мындай коомчулук өзү эле айтып атат да. Себеби акыркы мезгилдерде кордук көргөн аял заты өтө көп да.